Казакстандын Алма-Ата шаарынан келген Каусар музыкалык инструменталдык ансамбли жетиген деп аталган музыкалык аспапта казак элинин улуттук музыкаларын аткарышты. Мы приехали из Казахстана. Баткен очень красивый город на самом деле. Кыргызстан очень красивая страна. Особенно очень красивые горы. Ошондой эле музыкалык инструменталдык ансамбль Тажикстандын Худжент шаарынан да келген. Кошуна өлкөдөн келген жаш таланттар ар улуттун элдик музыкалык чыгармаларын мыкты аткарышты. Мы до этого участвовали много раз в многих странах. Узбекистане, Ташкенте, Казахстане еще. Фестиваль башталганга чейин акыркы даярдыктарын көрүп жаткан бул бийчилер Өзбекстандын Фергана шаарынан келген жаш таланттар. Алар буга чейин да Баткен шаарындагы улуттар аралык достук ынтымакты бекемдеген маданий иш-чараларга катышып келген. O'tgan yili Qirg'iziston Respublikasida Batken oblastida bo'lgan festivalga keldik. Bu yerda biz o'tgan yili faqatgina Qirg'iziston bilan do'stlik aloqasini qurgan edik. Bu yil Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston o'sha millatlari o'sha do'stlik nimalarini qurganidan biz juda ham xursandmiz. Festivalga Batkendin жергиликтүү жаш таланттары да катышышты. Аларда улуттук бий жана башка өнөрлөрүн келген конокторго жана элге тартуулады. Biz Batken шаарынын Ясмина бийчилер тобу болобуз. Бизде топто 4 кыз. Биз буга чейин да фестивалдарга катышып келгенбиз. 2018-жылы болгон фестивалга да катышканбыз ушудукада. Жана 2018-жылдын мыкты бийчилер болуп чыкканбыз. Салым Эвертистин версиясы боюнча. Жаш таланттар достугу деп аталган фестиваль Баткен шаарынын мэриясы тарабынан белгиленип, эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүүдө. Фестивалдын негизги максаты улуттар аралык достук ынтымакты бекемдөө. Балдардын биримдиги ушу достук катары өткөрүп атабыз. Азыр Өзбекстандан 32 бала, Казакстандан 18, Тажикстандан дагы 22 бала болуп, анан Баткенден ол 120 бала азыр фестивалга катышып атат. Фестиваль 3 күнгө созулуп, ага 9 жаштан 16 жашка чейинки жаш таланттар катышып, өздөрүнүн улуттук ыр бийлерин тартуулашты. Фестивалдын жыйынтыгында катышуучулар бири-бирине белектерди тапшырышты. Улан Маккамбаев, Салам медиасы, Баткен шаары.